Салам бардыңыздарга. Сиздер менен Самат Аскарбеков, жаңы долбоор, авторитет. Бүгүн бизде конокто Канат Шабданбеков, белүү пранкер, Тамада. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биринчи эфирге чакырганыңыз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Авторитет шоусу кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Мана жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Мана жакшы, Кудайга шүгүр. Эртең менен турдук, ошо авторитет шоуга келели деп мындай авторитетный кийинип келдик, атайын ушундай даярданып. Анда эмесе сизге бүгүнкү оюндун эрежесин тааныштырып кетели. Сизге 5 суроо берилет. 5 суроо 40 секунддун ичинде жооп бериш керек. Ар бир суроого 40 секундда жооп бериш керек, э? Ар бир суроого 40 секундда. Аны сиз жооп бербейсиз. Сиз эгерде сиз жообун билсеңиз дагы, бирок сиздин телефонуңуздагы абоненттерден сурайт. Ошо көп китеп окуганмын, мен билем да бардык жооп. Менсе экинчи эрежеси. Сизге 40 секунддун ичинде сиз суроону берип жооп алышыңыз керек. Эгерде 40 секунддун ичинде жооп жетишпей калсаңыз, же суроо туура эмес болуп калса, анда 10 секундда артка кетесиз. Менсе эреже боюнча телефонуңузду бериңиз. Сизге беребиз телефонду, э? Только Диана деген кызга жазбаңыз, э? Колдоно берсеңиз болот. Анда эмесе азыр сизге контакт тапкыч чыкты. Биринчи суроо. Кыргызстандагы эң бийик чоку. Билесизби? Албетте билебиз. Кимден сурасак болот? Чыңгыз Бирдик деген ким? Андан сураган не стоит орусча айтканда. Не стоит, да? Ал балык салып жүрөт азыр. Балык салып жүрөт. Анда эмесе дагы бизге керек Улан Байке ГАИ дейт. Улан Байке ГАИ азыр жолдо акча таап жүрөт. Савашкадан азгырабыз. Медер той болбой калган дейт. Ким бул? Бирөө чалганда анан той болот анан болбой калган, ошондон анан дагы чалам деген, ошон үчүн Медер той болбой калган деп жазган. Макс Дос деген бар экен. Бул Макс Дос азыр эме кой сатып иштейт. Анан койлордун арасынан угулбайт го дейм, сөгүп иштейт дейм, бул нерв болуп азыр. Кенч студия калыс. Кенч студиясы жакшы студия, бирок балдар бүт таластык дейм, алардан жооп алыш кыйын. Кимден сурайсыз? Мен эме сурап көрөйүн, Сагын Эргешев деген дос баламан, э? Чалып көрөйүн анда, э? Чалыңыз, сизге 40 секунд болгон. Кеттик анда. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай досум? Кое турсаң, каякта экен? Бир суроо берейин, ошого жооп берип койчу досум, билбей атам ошону. Кыргызстандагы эң бийик чоку кайсыл чоку? Жеңиш чокусу. Ай, молодец. Сагат 5. Кечинде 2 жумуртка. Колсала. Сизге. Жакшы, биринчи суроого жооп бердиңиз. Куттуктайбыз сизди. Рахмат. Мен да Анда эмесе андан ары кетели. Экинчи суроо. Сизге дагы 40 секундаңыз калды. Экинчи суроого жооп берели. Экинчи суроо мындай. Австралиянын борборун билесизби? Кайсы шаар? Билебиз. Билесиз, э? Анда эмесе кеттик сизге Австралиянын борборуна. iPhone 11ге түшүнбөй атат окшойсуз, э? Мындай кылсаңыз. Сиз поезд басып коюпсуз. Австралиянын борборун азыр кимден сурайлы? Такси Казарман Улан дейт. Билеби? Азыр Казарман кетип барат, кээде связь чыкпай калат да. Чыкпай калат, э? Так. Анда эмесе Улук Нарынский дейт. Бул ким? Нарындык бала да. Нарындык бала. Билет деп ойлойсузбу? Бул билет негизи. Нарынды жакшы билет, ат башы каякта экен. Австралиянын точно. Чалып көрөлүбү? Чалып көрөлү. Улук Нарынский дейт. Нарындык бала. Ассаламу алейкум, Улук кандай? Жүрөгүң мындай брата. Жакшы. Улук. Австралиянын борбор шаары кайсыл жак эле? Австралиянын борбор шаарыбы? Эме, Шымкент. Сен мени ит эле кылбадыңбы? Мактап атса, Нарындын эң кругозор жигити деп мактап атса. Билесиңби? Мен бир жакта Нарында суук болуп аткан окшойт, а? Түшүндүм. Жооп тура эмес. Сизден 10 секунда кетти. Австралиянын борбору Канберра шаары болчу.
Мен өзүм деле айтып коймокмун да. Siz özünüz bilesiz, bir ошо абоненттерден сурамакпыз да. Кандай эмесе экинчи суроого жооп туура эмес болуп калды. Үчүнчү суроого өтөлү. Сиз даярсызбы? Даярбыз. Кимге чалсак болот? Үчүнчү суроонун жообун бере турчу. Суроо мындай. Дүйнөдө океандын эң терең жери канча километр? Эң терең жери. Түшкөн эмесмин, бирок билем да эң терең жер канча километр экенин. Кимден сурасак болот? Таңгалап кош керек. Жумадыл. Баарын эле билет экен деп, Жумадыл. Жумадыл. Сурап көрөлү. Сурап көрөлү да. Албетте. Биром. Жумадыл бул сиздин досуңузбу же? Жумадыл бул Нур Академияда окугандай образованный мындай билимдүү балдардын бири, өзү тамашоодо да катышат, кругозору да жакшы. Сизден кичүү улуу? Менден кичүү. Жумадыл. Аксынын жигити. Аксылык. Аксылыктар кыйын болчу эле. Время покажет, орусча айткандай. Если казарманыкка чалсаң. Ассаламу алейкум, жакшы, өзүң кандайсың? Мен сага айтпадым беле, агайың эмесмин, байкеңмин депчи. Дүйнөдөгү океандын Дүйнөдөгү океандардын эң тереңи канча километр? Эң чоңу? Эң терең океан канча километр дүйнөдөгү? Дүйнөдөгү эң терең океан канча километр? Жандаларга сурап. Казармандыктардан 15 секунда. Ал интернеттен айта албайбы? Уже мени Жумадыл башка күнү сүйлөшөлү экөөбүз. Сизде секунда бүттү. Биз башкага да чалып көрсөк болот. Чалып көрсөк болот. Дагы бир жолу айтайын, сиз кандай аркы берки деп сурабай эле, биринчиден суроо сурашыңыз керек. Анан убакытты айтышыңыз керек. Сизде 40 секунда бар депчи. Орустар делбай ассаламу алейкум деп учурашпайсың деп урушат да бизге. Сиз ошону түшүндүрүш керек, бат-баттан деп. Привет деп койдон да. Дагы бир жолу анда эмесе кетели. Кимге беребиз дагы? Так, анда бул суроонун жообун Данияр Эрматовго чалалы. Данияр байке билет, бирок бул үйлөнүп азыр мындай көп нерсени билбей атканы убада шок болупчу. Көрөлү. Көрбөйсүз. Океандын эң терең жери канча километр? Ассаламу алейкум, Данияр байке кандайсыз? Алейкум ассалам, жакшы өзүң. Данияр байке, дүйнөдөгү Океандын эң терең океан канча километр? Дүйнөдөгү эң терең? Өзгөндөгү эмес да. Дүйнө жүзүндөгү. Дүйнөдө скырт океан бар экен билем, анан эң тереңи же узунбу? Эң тереңи. 10 секунда калды. Экен эң узуну океан биле, ошондой. Жок. Тереңи экен. Стоп. Сияз кетпей атат окшойт, Данияр байке, сияз чыкпай атат окшойт. Сияз. Стоп бас керек. Угулбай атат сиздики, угулбай атат. Алло. Ушундай болот. Стоп дегенде стоп да булем. Уже сен секундан көп болуп кетти уже. Алпар үчүн берип коюп коебуз. Жок, алпар үчүн эмес. Мыйзам боюнча 45 секунда. Транкинди көчөдөн тарт. Не, серьезно, мен стоп дедим да, стоп баспайсың. Браво. Канат мырза, сиздин 40 секундаңыз текке кетти. Данияр Эрматов тилекке каршы жооп бере алган жок. Сизде болгону 20 секунда калды. Ушул суроого кайра кимден жооп алабыз? Өзүңүз. Эң ишеничтүү досум Google болуп калды окшойт. Жок, Google бек деп 20 секунд кетелек, 20 секунд калды. Чалганда кетет, Чалып туруп, сиз убакытты да туура айтып түшүндүрүшүңүз керек суроону, жооп алышыңыз керек. Кимге мисалы үчүн жакыныраак биле турган? Азыр бирөөнө чалам. Бирөөнүн аты? Бул Адилет Чубаков, КТРКда мыкты журналисттердин бири. Чубаков да? Чубаков. КТРК кербенин алпаруучусу. Бул 2 жашында китеп окуганда, биз бир айыламбыз да, аябай элдин. Ассаламу алейкум, кандай досум? Алейкум салам. Досум, сага бир суроо. Дүйнө жүзүндөгү эң терең океан кайсыл океан, канча километр жана? Тереңдиги боюнча. Тереңдиги боюнча? Билбейм, Атлантик болуш керек. Атлантик.
3 секунд кечип калдыңыз. Жок. Жетишти. Атлантикабы? Жок. Терең жери. Терең жерин айтыш керек болчу. Эң терең жери. Сизде 10 секунда калды. Кимден сурайбыз? Жака. 10 секундаңыз калды. Так, азыр. Биз кимден сурайбыз? Биз Талант Сагынбаевден сурайбыз. Талант Сагынбаев. Ал билетти ойлойсузбу? Бул билген кишидей жүрөт да негизи көп нерсени. Сиз жаңы эле бирөөнө билет деп суроо бердиңиз, анан аны. Иә. Бирөөнө билет дедиңиз. 10 секунда. Талант Сагынбаев. Бул түшүнгүчө эле 10 секунд болуп кетти. Ошон үчүн эртек суроо базак коюш керек. 10 секунданын ичинде. Бул албай атат. Азыр эмеден сурайлычы, Шумкар деген бир актер бала бар да. Шумкар, кайсы Шумкар? Шумкарчы баягы патриоттук ырларды айткан. Телефонуңузду мага көргөзүп коюңуз, мен да көрүп алайын. 10 секундадан ашпасын. Кымбат турат бул телефондар. Суроо андан кымбат болуп атат го дейм. Досторуңуз билип атпайбы? Шумкар дүйнөдөгү эң терең океандардын Канча километр? Ат кайра чалайын, 10 секунд кайра кетечи. Кайра чал. Кайра чалайын. Ладно. Суроо өзү 9 секунд болот экен да. Океандын эң терең жери канча километр? Дүйнөлүк Иә. океан. Океандын эң терең жери канча километр? Шумкар дүйнөдөгү эң терең океандардын тереңдиги канча километр? Мен аны билбейм. Мейли, рахмат. Убакыт өтүп кетти. Анда эмесе Канат мырза суроого жооп ала албай калдык. Эми эмне кыл дейсиз, досторум ушундай достор экен. Биз го жооп бере элбесек макул болбой коодуңар. Бизде акчалай сыйлык бар болчу. Акчалай сыйлыкпы? Аны тилекке каршы сиз утпай калдыңыз. Эгерде 5 суроого туура жооп бергенде сиз утмаксыз. Эми юристтерди эле чакырып уттуруп албасаңар. Биздин чөйрөдөлөр утпай калды го. Мен аз болгон дос балдарыма чалдым да, мен дегендергечи. Эч ким билбей койду. Чоң рахмат Канат мырза. Сиз жаңы долбоор авторитет берүүсүндө болдуңуз. Кудай буйрса, эмкиде дагы келип суроолорго жооп алып, биздин акчалай сыйлыкка ээ болосуз дейм. Сизге чоң рахмат. Сиздердин чакырганыңыздарга чоң рахмат. Анткени ушул суроолорду бергенде чындыгында мунун баарына жооп бере албашымды билдим, бирок кантип жооп берем деп коркуп атсам, досторум оодарып койдуңуздар. Ошон үчүн бул мындай башкача эфир экен. Мага жакты. Чакыра берсеңиз болот. Бул жака орусча айтканда смело келе берсек болот экен да. Авторитет шоу сиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым кыргыздын жүзү болуп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Мен кеттим анда. Чоң рахмат. Сиздер менен Самат Аскарбеков болду. Жаңы долбоор авторитет берүүсү. Биздин YouTube каналга жазылыңыздар, пикир калтырып, лайк басып, ар дайым биз менен бирге болуңуздар.